Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 17 октябрь 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шаарынын түндүк батыш тарабы пригородный эркиндиктен бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн туғандар. Мынакей бул конуштун көрүнүшү. Бул жака келүү үчүн сиздер туғандар Фучча көчөсү менен шлагбаумдан түндүктү карай келесиздер. Андан кийин Жибек жолу менен кесилишет Фучка, андан кийин Ленина көчөсү менен кесилишет. Ошол жерден оң тарапка карай бурулсаңыздар, пригородко кирип келесиздер туғандар. Пригороддун эркиндик деген жагына келесиздер. Мына Жеңиш эркиндик деген тарабына. Бул жерге келсеңиздер, мына Манас ата деген дүкөндү көрө аласыздар. Ошонун туштарындагы эркиндик 4-көчө, 4-үй бүгүнкү чыгышта сатылуучу үй болуп калат. Бул жерде жакшы жер, канализация, газ бар экен туғандар. Ош базарына түз жүргөн маршрутка, Аламидин тарапка түз жүргөн маршрутка и микрорайондар тарапка деле маршрутка барат. Ошол жерден түз туғандар Асанбайга чейин 243 жана 34-автобус. Дагы эмне маалыматы? Жолдордун централдык көчөлөр асфальт, тегерек четте жакын жерде жогорку аралыкта мектеп садиктери бар. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип берейин. Ушундай Кенен көчөнүн бул жагында жайгашкан. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү дарек эркиндик 4-көчө, 4-үй экен туғандар. Манас атанан өйдө карай келгениңиздерде акыркынан экинчи, эгер бул жагынан эсептеп келсеңиздер, экинчи үй болуп калат. Так, анан дагы эмне маалымат? Мынакей бул жерден центральный жол көрүнүп эле турат. Жана айткандай, ал жерден 243 34-автобустар менен Аламидин тарапка бир өзү микрорайондорду аралап Асанбайга чейин барат. Өкө Ош базар менен өтөт туғандар. Так, андан ары район, көчөлөр, кошуналардын көрүнүшү, мынакей үйлөрүнүн жол көрдүңүздөр. Кенен электр энергиясы бар экен. Жакшы жери туғандар, центральный канализация, природный газ бар экен. Отопление деле газовый котел, көмүр менен жылыткан котел и электр энергиясы менен жылыткан тен менен үчөөсү тең менен жылытсаңыздар болот. Жана ошондой эле балдарыңыздар мектепке пригородныйдын центринде бир мектеп, ал жака деле жөө барсаңыздар болот. Анан бул жакта 50 канчанчы мектеп айтты. Фучкага могу жерден жөө эле чыга аласыздар. Могу жерде дагы бир мектеп туғандар, ага да жөө барсаңыздар болот. Анан Фучкага чыксаңыздар деле, Фучка көчөсүнө, ал жерден дагы шаардын бурчуна автобус маршруткалар жүрөт туғандар. Эми андан ары үй жөнүндө, участок жөнүндө маалыматты берип баштайын. Жердин аянты 5 соток. Дарбаза, забор, участок тегеренте забор туғандар. Түштүк чегара бул жерден, түндүк чегара мына бул кошунанын заборуна чейин. Көчө тарапта деле эгер кааласаңыздар бир аз гүл, бак эгесиздер, мына кошуна сыяктуу мондай зымтор менен, сетка менен тосуп, бак эккенге шарт бар. Азык деле мынакей өрүк багы жана бул жагында жаңгак багы эгилген учуру. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп баары бар туғандар. А бул жакта мынакей 44 квадрат метр болгон үйүбүз. Узун туурасы туғандар 9-5 экен. Бул жерде отоплениянын котелуну кошпогондо туғандар. Бул жерде отоплениянын котелу жайгашкан. Сырткы тараптан дагы, үйдүн ички тарабынан дагы кирип чыга аласыздар. Көмүр менен жылыткан котел, газовый котел жана электр энергиясы менен жылыткан тен үйдү жылытат. Ал жагында үйүбүз сырткы тараптан утеплять этилген. Стенасы песка блок экен. Бирок жылуу азыр мына күн уже бир аз суыткан учуру, азыр деле үйдүн ичи жылуу экен туғандар. Анан үйдүн чыгыш тарабында заборго чейин ушунча аралык. Андан кийин бул жагда мына кенен бош жерлер, гүлдөр, черешня бактары жана төрүнөн туғандар. Чоң үй салсаңыздар, мына кенен жай бар туғандар мынакей. Могу жердин баары бош турат, бул жагына чейин. Бул үйдү временка катары колдонулуп, кааласаңыздар чоң үй салабыз десеңиздер, мына ушунча алты тарабында бош жери. Кире беришинен навес кыласыздар, оң тарабында да бактар, зеленый зона кыласыздарбы? Иши кылса үй мына орусча айтканда порядок менен дейт беле. Ушундай участоктун бул төрүнө кылынган. Дагы хозпостройкалар чоң үйгө шарт бар экен. Көп кайталап койдум окшойт, ушул сөздү урушуп жүрбөңүздөр комментарийге кирип. Эми андан ары сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, ал тарап мындай чакан навес кылынган. Үйгө киргенде эле кухня жайгашкан туғандар мынакей. Үйүбүздүн кухнясы, раковинадан суу чыгарылыптыр. Холодильник, отоплениянын батареялары туғандар. И ушул жерден оң тарапка карай келсек, ванна, душ жайгашкан. Мынакей
Биринчи таранда жатканысы Сус Аристон менен жигит Ракайын ургузуп чыгарылган. Чыгыш тараптан Форд чыгат тугандар. Андан ары бул жагында отоплениянын котелу, газовый котел, көмүр менен жылытылган котел жана электрический тен менен үйдү жылытабыз туганда сырткы тараптан бери мына бул эшик менен кирип чыга аласыздар бул бөлмөгө. Андан ары түз кирсек, бир бөлмө, мынакей. Бир бөлмө тугандар. Түштүк тарабынан терезе, пластик терезелер, отоплениянын батареялары. И мына көрүп турасыздар, обойлор. Түз кирсек, дагы бир бөлмө. Бул жерден түштүк тарабынан терезе орнотулган тугандар. Көрүп турасыздар, монт. Дагы эмне маалыматы? Эми короосун ачып, калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Мен кайрылы сатылыш үйдүн короосундамын тугандар. Андан ары дагы эмне маалыматы? Мынакей. Жана айткандай бул жагы түз сегизилган бош жери. Батыш чек ара бул заборго чейин. Түндүк чек арасы. Бул үйүздүн көрүнүшү тугандар. Бул үйдүн баасы $35,000 сурап атыптыр үйлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Зонокулуп сүйлөшүп көрүңүздөр, эсин номери экранда жана описанияда жазылып турат. Анан бул видеону тугандар үй издеген достор тугандар менен бөлүшүп кетиңиздер. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.